Эфирислантал сардактеле көрүшүлөр. Буга чейин биз албетте ар бир таңшылар берүүсүнүн алкагында силерге дүйнөлүк чемпионаттарга барган Кыргызстан ичиндеги бир нече жолку чемпиондор эл аралык аренадагы өзүнүн мыкты оюнун көрсөтүп келе жаткан спортчулар менен маек куруп келе жатабыз. Мында дагы ошол Эримушташ деп убагында айтып келгенбиз. Балким ошол спорт түрүнөн алынып келген. Айтор ММА спорт түрү, грэплинг спорт түрү боюнча Кыргызстандагы бир нече жолку чемпион, дүйнөлүк чемпионаттын призеру жана Азия чемпионатынын 2 жолку чемпиону Бексултан Өмүрзаков студиябызда. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңыз. Жакшы, рахмат. Эми алгачкы эле суроо, бул суроо менен каада салт болуп калды окшойт биздин эфирибизде. Ким себепкер деген суроого кандай жооп бересиз? Эми чоң спортко мен атанам себепкерим биздин агайыбыз. Бизге агай деле эмес, ата болуп калган уже Чекеров Кенжебек агай. Чекеров Кенжебек Оронович ошол агайыма. Кандай спортко чакырды? Эми негизи башыдан биз спортко машыгып, уже профессионалдык уже карьера түзүүгө ошо чакырган бизден Кенжебек агай. Жок, бирок ага чейин негизи биз өзүбүз кичине кезимден спортко кызыгчумун. Кызыгуу бар болчу. Үйдө ата эне каршы эмес беле бул нерсе? Жок. Эми жаракат аласың, анан башыңан. Ар бир ата эне переживать этип эми каршы болот. Бирок жыйынтык жакшы. Жыйынтык жакшы. Азыр бирок сыймыктанса керек. Амары бир ата эне башында бир аз жаракат аласың, анан мээң чайпалат деген сөздөрдү көп угам да менчи. Бирок чынында ийгилик жарап келе жаткандан кийин бул нерсе кубандырбай койбойт. Акыркы болгон беттештер, сиздин карьераңызга пандемия кандай таасирин тийгизди? Пандемия учурунда кандай машыгуулар жүргүзүп аттыңыз? Ушул тууралуу жалпы айтып өтсөңүз. Акыркы беттеш бизде 1 жыл болуп калды. Пандемияга чейин жарым жылдан өтүп калды, ооба. Ошол пандемия башталган кезден бери негизи бизде толтура турнирлер болчу. Ошолор баары отмена болуп, чоң бир пауза эмес, бир чоң бир стоп, бир пауза болуп калды. А так пандемия учуру машыгып, форманы кармап келе атабыз. Үйдө жалгыз машыгып аттыңыздарбы же кандай? Жок, биз сыртта кросс чуркап, залда дегендей ошол. Маскаларды кийип алыппы? Маскаларды кийип алыппы. Эми ошол бир чоң пауза деп калбадыңызбы? Машыгуулар эми кантсе дагы мурдагыдай болгон жок. Физикага бир таасирин тийгизди ошол нерсе? Физикага таасир этти деп айтсам болот. Биз айттым. Бирок анча көп эмес болсо. Анча көп эмес. Эми каяка аттанып атасыз? Келерки беттешиңиздин келерки беттешиңиз белгилүүбү? Андан кийинки пландар кандай? Негизи буюрса жаңы жылдан кийин толтура турнирлер бар. Ошого даярданып баштадык. Негизи бизде ар бир федерациянын грэплинг боюнча, ошондой эле ММА боюнча календарный план бар. Жаңы жылдан кийин толтура турнирлер бар. Ошол эле Кыргызстан ичи чемпионат Кыргызстана бар. Ал деле чоң бир турнир. Кыргызстандын ичинде деле турнир өткөрүп жеңип алган бул өтө кыйын. Ошого көп турнирлер буюрса даярдык баштадык. Буга чейин келген спортчулар ар кандай ыкмаларды айтышат да. Кээ бирлер айтат, мен диета кармайм дейт да, туура тамактанам дейт. Кээ бирөө айтат, мага диетанын кереги жок, мен болгон нерсени жейм, ошол мага күч берет дешет. Анан башкалар айтат, мен бир айдын ичинде 2 беттеш өткөргөнгө даярмын деп. Кээ бирлер айтат, жок, толугу менен профессионалдуу болуш үчүн 3 айда бир өткөрсөң, ошол нерсе жакшы, денсаулыкка дагы таасирин тийгизбейт дейт. Бул жактан сиздики кандай? Бул жактан негизи ММА боюнча профессионалдык беттеш өткөрүш үчүн негизи 3 айда бир жолу, 2 айда бир жолу хотя бы, а так максимум 3 айда бир жолу чыкканы туура деп ойлойм. 1 айда 2 жолу бул кандай? 1 айда 2 жолу бул жактан уровеньга карап айтса болот да. Кээ беттештер бизде Кыргызстандын ичинде негизи 1 айда 2 жолу чыккан бизде толтура боецтер бар. Бизде профессионалдуу чыккан, любительский боло берет. Негизи 1 айда 2 жолу, 3 жолу в принципе можно. А так 1 айда 2 жолу чыккан бизде мушкерлер бар. Бирок чыкканга нежелательно. Я советую нежелательно. Биздин тем более спорт травма көп.
негизи ден соолукту караш керек биринчи очередь. Негизи менин оюм желательно. Травма деп калдыңыз. Эң чоң алган жаракатыңыз качан болду эле же болор экпи? Ар бир спортто бар. Негизи турнирге бойго деле чыкпасаң, анан сырт кадимки деле машыгып өтүп эле тренировкада травма алып калышың мүмкүн. Эмне травма алдыңыз элеңиз? Травмалар көп, колуң сынып, связкалар үзүлүп, ошол көп пауза берип калат. Көбүрөөк жаракаттар машыгууда болобу же беттештеби? Ар кандай болот? Машыгууда деле, беттеште деле болот, ооба. Бир беттешке даярданып атып, жаракат алып чыкпай калган учурлар болду беле? Андайлар негизи менин карьерамда болгон эмес. Болгон эмес. Азыр Кыргызстанда сиздин эң чоң атаандашыңыз оюңуз боюнча? Ошол киши менен мен беттешке чыксамбы, же болбосо ушуну жеңсем, же болбосо билбейм, бир ушундай бир ойлор барбы? Жок, андай ойлор жок. Негизи Кыргызстанда негизи бизде уже спорт өнүгүп, өсүп келип жатат. Ар бир жыл сайын бизде, например, чемпионат республика өтөт да, чемпионат Кыргызстана. Ар жылдан уже бара бизде уровень өсүп, конкуренция өсүп атат. Ошого катуу машыгып, даярданыш керек. Бизде балдар көп, негизи таланттуу, күчтүү балдар аябай көп. Жалпы канча жыл болду спорт менен алектенип атканыңызга? Ушул ММА грэпплинг. Жалпы общий. Жалпы 12 жыл, 13 жыл болду. 12 жыл болду. Менде мындай суроо болуп атат да. Азыр ата-энелер көрүп атат да, ушул катышпай эле койбойбу дегендер бар, сөзсүз бар. Албетте алардын ичинде колдогондор да бар. Баш оорулар, ушул жаракаттарыңыз мындай кыйнабайбы? Аба ырайы өзгөрүп атканда канча жыл мурун сезесиз аны? Негизи кыйнайт, чыны. Бул травма деген ушундай нерсе экен. Силер айткандай, аба ырайы өзгөргөндө, негизи өз убакыт кичине келгенде бул по-любому ооруйт экен. Башың ооруп, анан травма алган жерлериң, анан сынган жерлериң негизи ооруйт. Бирок канча кыйнабаса керек? Бир аз кыйнайт. Дискомфорт бар, Дискомфорт по-любому. Сиз айтып атсаңыз делем да чымырап чыкты негизи. 12 жыл болсо анда сиз бул спорт дүйнөсүндө көптөгөн нерсени көрүп, көп нерсени билип калган учуруңуз экен. Анан бизди көрүп аткан жаңы муундар бар. Бул нерсени мен ар бир келген спортчулардан колдон келишинче максималдуу түрдө сурап турам. Жаңы ушул спортко келип жаткандар, деги эле спорт дүйнөсүндө алгач кадамдарын аттап аткандарга кандай кеңеш бермек элеңиз? Эмнеден баш тартыш керек? Кандай болуш керек? Кандай мүнөздөргө ээ болуш керек? Негизи спортто профессионально карьераны улантам деген биздин жаш спортсмендерге бул биринчи дисциплина. Дисциплина, анан тарбия, тарбия. Эмне үчүн тарбия биринчи орунда турат? Негизи спортсмен болом, профессиональный спортсмен болом деген жигитке негизи өтө аябай кыйын. Тарбия болбосо негизи ал жака дисциплина деген көп нерсе керек. Тарбия дегенди биз кантип түшүнөбүз? Бул ошол спорт дүйнөсүндө элеби же жеке жашоодо дагы? Жеке жашоодо деле. Ал бул обязательно окууну калдырбаш керек. Үйдөгү ата-эне менен мамиле, адамга кандай мамиле кыласың, бул бүт нерсе ошого кирет. Не только физически, функционально мындай даярдык эмес, машыгуу деле эмес, бул жеке общий тарбия деген ошол. Ал болбосо профессионал жок болбойт. Тарбия, андан сырткары дагы кандай фактылар? Андан сырткары өзүңдө желание болуш керек. Каалоо элек, ооба. Конечно, кээ бир балдар келет бизге, тренировкага келет. Бар да, фундамент бар, талант, негизи талант деген бар. Но машыгып, труд деп коет го. Жандай кылбаса, желание болбосо бул жакта. Эмгектеле талады да. Ооба. Ошого толку нет. Мындай көрүнөбү, каалоо тилеги бар? Конечно. Иштеп атканда билинет да. Обязательно. Мен негизи өзү спортсмен делемин. И өзүм балдарды Fighter KG деген бизде профессиональный клуб бар. Машыктыруучу да иштейсизби? Ооба, ошонун капитан командасымын. Ошондо бизде толтура аябай көп спортсмендер бар. Ошолорду мындай башынан карап туруп, өзүм деле жардам берип, биздин чоң агайыбызга жардам берип, өзүм деле кээде машыктырам. Балага негизи канча жаштан келген идеалдуу спортко? Именно ММА грэпплинг. Грэпплингке негизи боло берет.
8 жаштан 10 жаштан грэплинг можно да. 7-6 жарабайт жок 8-ден ооба ММАга 16 жаштан барып 2 жыл 3 жыл любительский 16-га чейин барса болбойт желательно 15-16 жаштан можно уже 3 жыл 4 жыл негизи менин советим жаш спортсмендерге любительский турнирлерге биз көбүрөөк чыгыш керек анан уже 20 жаштан 19 жаштан акырын профессионал профко өтөрсө болот негизи баягы салмактарга бөлүнөт эмеспи ММАдачы бул нерсени адамдын өзүнүн табияттан берилген салмагы менен аныкталабы же болбосо каалоо тилек менен толуп арыктап ал каалоо тилек менен негизи балдар бар кээ-биркилер бизде ММАде негизи бойдо бир бойго профессиональный чыгыш үчүн ММАде эң кыйын бир стадия бар да бул вес кылмай кээ-бирки биздин боецтер арыктап же семирип в основном арыктайт арыктаган вес таштаганды аракет кылат бул кээ-бирки биздин боецтер 15 килограмм 18 килограмм 10 килограммдан арыктайт например 90 килограмм болсо 77ге куйт да арыктап туруп беттешке чыккан жеңилби же семирип туруппу жок айтайын дегеним мушташып атканда эми негизи арыктап туруп вес ыргытып негизи адамдын өзүнүн весовой категориясы болот да лишний вес деген болот ар бир мушкер ар бир өзүнүн весинде өзүнүн комфорт сезет ошого өзгөчө биздин боецтер ошо вес арыктап вес таштап например өзүнүн весовой категориясына чыгат негизи лишний вес кээ-бирки бизде Кыргызстанда эмес чет жака чыксаң кээ-бирки адамдар биздин боецтер 5 килограмм 10 килограмм кууса деле сырттагы спортсмендер негизи өтө көп вес кылат вес күнү норма кыласаң эртеңки күнү уже 1,5 суткада уже бойго чыксаң тиги сопернигиң эки эсе чоң болгон болот да ушундай да болот негизи канча убакта куйсуңар негизи ар кандай да ооба ар кандай если көп кугам десең правильно надо правильно подготовиться правильно бир 2 жума алдың уже кууп баштайсың сиздин максималдуу арыктаган салмагыңыз канча эле 84 килограмм ошондо канча килограмм 97-96 килограмм бул ден соолукка канчалык зыян негизи зыян если туура вес кууп азыр бизде баягы көрүп жаткан айымдар болушу мүмкүн да аяктай албай атканычы баары ушинтип сурай берет кантип кубасыңар 10 күн ичинде 2 жумада кантип жилер 15 килограмм кубасыңар кантип 10 килограмм таштап койсуңар деген бул ошо весогонка этабы болот 2 жума 10 күн алдың уже акырындап кууп баштайсың да катуу өзүң кыйнабайсың последний 1 күн 1,5 суткада уже 5-6 килограмм уже кууп саласың бул физикалык машыгуулардан да же тамак ашты обязательно карайсың мисалы 1 ай ичинде болжолду 1 айда мисалы мен 10 килограмм арыкташым керек эмне кылам сиздин эрежеңиз менен 1 айда биринчи очередь тамак дегенде майлууларды алабыз обязательно майлуу камыр биринчи очередь куурулган эмне тамактанасыңар ана сууга бышкан курицага өтөсүң тоок этине демек бул арыктайм деген нерсе силер үчүн азап экен да сиз майлуу нерсе сонун да ооба негизи көнүп каласың профессиональный уже карьераңда уже негизи постоянно вес кууп тамакка бурулган кайнатмаларды демек көбүрөөк ичесиз суу фрукт овощ суу канча литр ич керек бир күндө 5-6 литр 5-6 литр убакыт өткөрүп же бир убактабы жок убакыт өткөрүп машыгуулар канча болот машыгуулар ошондой эле күн сайын жок күнүнө 2 маал күндө 2 ооба дагы ошол анан уже этап последний күн калганда последний уже 1,5 сутка 2 сутка дегенде уже катуу кууп баштайсың да в принципе бир эле сууга отурасың демек кечинде катуу эле уктайт экенсиздер да уйку канча саат болуш керек болсо уйку минимум 8 саат минимум 8 саат режим бир например профессиональный спортто режим болуш керек да это тоже в первую очередь биринчи очередь режим болуш керек өз убагында тамактанып өз убагында витамин жеп өз убагында машыгып өз убагында укташ керек ошол арыктап атканда баш айланып куску келип
Болот, Последний күндері негізі, уже последний. Кейбірде уже вес қуатып 100 грамм түшпей қалады. 100 грамм түшпей қалады да. Денеден бүт, судан шығарыш керек. Ең аяғында қиын екен да. Азыр бізді көріп жатқан мырзалар, айымдар жалпы бұл нәрсені жазып алды болуш керек. Бирок кыскача бір жооп болсын эфирдагы жыйынтыктап калып туруп. Мисалы беттешке чыктыңыз, 15 килограмм арыктадыңыз. Канчадан кийин өз калыбына келет? Беттеш, мына весогонкадан кейін ертең уже беттеш. Бізде 1,5 сутка вакыт бар. 1,5 суткадан мен, например, 84 килограммда вес куусам, эртеси күнү уже 92-93 килограмм болуп калат. Bir gün içindеби? Восстановление болосуң. Кандай силер беттешке 84 болуп чыгасыңар да, анан эртеси күнү тамактанып туруп анан 90 канча килограмм болсун ошончо чыга бересиңер. Ооба, чыга бересиң. Кейбир балдар аябай көп восстановление. Кейбиркилер 5 килограмм восстановление, 7 килограмм восстановление болот. Сиз ошондо 8 килограмм, bir күндө 8 килограмм толуп кандай болот атты? Ушундай болот. Весогонка, вынудительная весогонка деген бар да. Bir күндө, например, уже вес эртең менен вес дегенде, түнү кечинде, түнү эртең менен баштап уже последний 6-7 килограммды денеден тола албай аткандар көрүп угалыш көп болот. Постоянно бизден негизи уже постоянно бизден ушундай вопрос турду. Кантип силер bir күндө, кантип силер 2 күндө 7-8 килограмм кубасыңар депчи. Ушундай көп таң калыштар болот. Анан эртеси күнү биз уже веске түшкөндөн кийин уже кадимкидей суу ичесиң, изотоник, өзүнүн витаминдер бар, водный баланс восстанавливает. Дене болушунча соруп алат экен да. Соруп алат. Тамак жейсиң, өтө катуу тамак, мындай майлуу тамак, урулган тамак жебейсиң, камыр жебейсиң, эт жебейсиң. Только витаминный фрукты суу менен восстановление кыласың, кийин тамак жейсиң. Демек, профессионалдуу болуш үчүн деги эле ММА'да эмес, грэпплингде эмес, спорт түрүндө эмес, жалпы кайсыл тармак болбосун, профессионал болуу үчүн албетте өзүнүн бир баасы болот. Албетте ММА тууралуу айта турган болсок, бул аябаганда чоң бир ден соолукту талап кылган спорт түрлөрүнүн бири. Албетте жыйынтыктагы баягы кейитпей койбойт. Айтор баягы Бексултан мырза айткандай, эң негизгиси жүрөктөн жакшы көрсөңүздөр, мына ошол жактан профессионалдуу болууга албетте тарбия дагы болуш керек ал жактан. Деги эле мен ойлойм, жакшы сапаттардын баарын камтып туруп, тарбия дагы, кичипейилдик дагы, мына ошол жактан ден соолукка дагы жакшы кам көрсөңүздөр, үй бүлөдө Бексултан айткандай жакшы бир мамиле болсо, мен ойлойм, профессионалдык карьераны бир топ жылдарга созсо болот. Бексултан мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз, көптөгөн ийгиликтерди жаратып жүрө бериңиздер. Дүйнөлүк чемпионаттын призеры, 2 жолу Азия чемпионун жеңип алган, ММА жана грэпплинг боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону Бексултан Өмүрзаков студиябызда эфирибизде улантабыз.